Теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков ырчы Кайрат Пирмбетдиев менен Курал Чокоевдун наамдарынан ажыратуу демилгеси тууралуу үн катты. Ал ырчыларды сыйлыктарынан ажыратуу туура эместигин, эгер аталгандай кадамга барышса, ал өзүнүн сыйлыктарында министрликке алып барып тапшырып берерин айткан. YouTube'дагы шоу албетте өтө жаман нерсе, бирок Маданият министрлиги Кайрат менен Куралдын сыйлыктарын тартып алууга аракет кылса, мен өзүм барып бардык сыйлыктарымды тапшырып берем деп жазган алып баруучу Twitter баракчасына. Эсиңиздерге сала кетсек, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомчулуктун терс реакциясын жараткан ырчы Курал Чокоевдун чуулгандуу автордук программасы боюнча талкуу жүргүзүп, төмөндөгүдөй чечимдерди кабыл алган. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин 2011-жылдын 12-июнундагы буйругу менен Курал Чокоевга ыйгарылган маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алуу буйругуна кол койгон. Ал эми Кайрат Пирмбетдиевди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамынан ажыратуу боюнча Маданият министрлигинин сунушу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына расмий жөнөтүлгөн. Ошону менен бирге министрликтин тиешелүү мекемелерине аталган ырчыларды Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан өткөрүлүүчү мамлекеттик маданий массалык иш-чараларга белгилүү мөөнөткө чейин катыштырбоо сунушун киргизген.